саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Мынакей бүгүн дагы биз Ат-Арытып Нарын шаарынан Учкун жергесине келип, мыкты таланттар менен биргеликте, таланттар менен күбө бололу деп турабыз. Анда келиңиздер, биргеликте сиздер менен 1 саат бою болмокчубуз, бизден алыстабаңыздар. Кандайсыздар? Жакшы, саламатсызбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Биз баягы көпчүлүк ошо айыл жергесине барып, таланттар менен таанышаарда кирип келе жатканда эле ырларын угуп алып ушундай мыкты деңгээлде даярдыкта экенин билчү элек. Бүгүн бирок тилекке каршы сиздерден ырыккан жокпуз. Ошончолук бир катылуу чыгармалардан болот окшойт. Анда бирок бүгүнкү программабыз эң мыкты деңгээлде болот деген ишеничтебиз, э? Келиңиздер, анда бир дүңгүрөтө кол чабалыктагы өзүбүздү тааныштыруудан башталалык. Рахмат. Урматтуу теле көрөрмандар, бул Учкун айылындагы өзүңүз айткан катылып жаткан таланттарды бүгүн ушу сиздер аркылуу тааныштырып атабыз. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, ушу Учкун айылындагы Чоро Кожомжаров атындагы маданият үйүнүн башчысымын. Кесибим ошол. 15 жыл болуп калды бул жерде иштегениме. Анан калгандары ар бир өзү тааныштырар. Мен тааныштырам. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм фамилия Мустапаев, атым Талантбек Сталович. Абдан жакшы. Мен өзүм тааныштырсам, айылыбыздагы Ишбай Токсобаев атындагы орто мектебинде мугалим болуп эмгектенем. Иштегениме 33 жылга кетип баратат. Буюрса убагында мектептин жетекчиси болуп иштедим, окуу үйүнүн башчысы болуп иштедим. Азыр мугалим болуп иштеп атам. Пенсияга да чукулдап калдык буюрса. Иштер жакшы маанайдабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Ишемекова Айсема. Мен Ишбай Токсобаев атындагы орто мектебинде окуйм. Жана Нарын шаарына Жумамин Шералиев атындагы музыкальный школа мектебинде окуйм. Азаматсың, э? Мынакей бүгүн дагы эң кенжебиз, эң кичүүбүз, эң солуубуз отурат окшойт, э? Буюрса кичинекей талантка дагы күбө болмокчубуз, келиңиз. Мен болсо ушул Учкун айылынын кызымын, азыр эми байбичесимин деп койсом да жарашат. Анан ушу топ менен 2010 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Такай ушу айылыбызда кандай иштер, иш-чаралар болуп калса, ошондо чогуу жүрөбүз, чогуу ырдап калабыз. Анан мен буга чейин да ошо 2012 жылы Нарындагы чоң ыргесеге өтүп айылдар менен. Анан ошо ыргесеге катышып, анан ошондон кийин шайыр апаларына Теңир айымдары деген шайырага катышып жүргөм. Анан азыр эми турмуш шартка байланыштуу үйдө болуп атам. Анан жакшы пенсиядамын. Өзүм болсо өмүр бою колхоздо иштегем, колхозчу болуп. Анан азыр эми үйдө неберелерим менен, балдарым менен үйдөмүн. Жашына карабай, жаштардан анча-мынча жаштарга караганда жакшы катышып берет да. Ыргесе жанагыдай айылдын бир жакшы мероприятияларына активдүү катышуучусу да, кыскасы. Ооба. Баары бир чыгармачылык адамдар экенсиздер. Канчалык алыс кылалы десек дагы болбой эле. Мен азыр сураштырып отурсам, баардыгыңыздар эле чыгармачыл адамдар экенсиздер. Саламатсыздар. Мен ушул Учкун айылынын тургуну болом. Атым Рысбек, фамилиям Жүсүпов. Мен ушул Учкун айылында Раушан Учкун бала бакчасында иштейм. 10 жылдан бери иштейм ошол жерде. Ошол эми биздер ошо талант байке менен көп жерлерде барып атабыз. Былтыркы Нарында Сармерденде да катыштык, Сармерденде да болдук. Ошондо мени өлүстү, көрсөтөлү деп. Азаматсыздар. Абдан жакшы экен. Мынакей бизде ошол азыркы программабызда тартынбайсыздар, кыскасы болгон бир аракетиңиздерди жумшап ушундай чыгармачылыгыңыздарды көрсөтүп дегендей дегеле бүгүнкү программабызды бир шанга бөлөп бериңиздер, э? Анда келиңиздер, алгач эле салт болуп калгандай азыр биз ырдоо менен баштап алсак. Bye.
сонун жагымдуу чыгарма менен дагы бүгүнкү программабызды ачып алдык. Айтыңызчы, Теңир Тоо шайыр апаларына кошулуп ырдап келдим эле дедиңиз. Жогоруда анан эмне себептен кайра чыгып кетишиңизге эмне себеп түрткү болду? Тиги ден соолугума байланыштуу эле. Ден соолугума байланыштуу, азыр эми чакырык деле болбай, чакырышты, анан бирок ошо ден соолугума байланыштуу бара албай калдым. Анан эми бул жерден талантты өзүңдүн айылың, өзүңдүн ошо жол көргөсө ошо жака чейин алып барган ушу талант болчу. Ошо тиги ушундай жанакы иштер болгон кездерде ырдап барып жүрчүбүз да, анан талант эжге мына үйүңүздүн жанында эле ушундай чогултуп балдарды ушинтип атам деп ошенткенде эле анан кыйбай келдим. Ошондо Гүлжанга пенсияга чыгайын деп атты. Анан келдик. Абдан жакшы. Эми ошол бул суроону берип жаткандыгымдын себеби дагы баягы ошол Нарын шаарында мисалы көпчүлүк иш-чаралар болгондо ошол Теңир Тоо кайрыктар болуп аталып атат. Азыркы күндө өткөндө дагы биз эжекелерди тарттык эле, мыкты ырдашат экен. Анан алар баягы элдин кызматында көбүрөөк болушат. Анан мүмкүн сиз айыл жергесинде дагы жөн жатпастан мүмкүн тамадалык же болбосо ырчы болуп тойлордо жүргөндүрсүз деген да бир суроо туулуп кетти. Жок, ошо турмуш шартка байланыштуу эле, ошо ден соолугума байланыштуу. Талант байкебизди кыйбай бүгүнкү программабызга катышып аткан. Дүңгүрөгөн кол чабуу болсун эжекебиз. Адаматсыз. Түшүндүрүп өтөйүн, бизде атайын бөлүктөрүбүз бар. Ошол суроо жооп, андан сырткары музыкалык табышмак, мынакей ушундай өнөрлөрүбүздү көргөзөбүз. Кызыктуу учурларды бир артка кайрылып эстейбиз дегендей. Анан көпчүлүк учурда сиздер баягы чыгармачылык адамдар болгондуктан ырдаганды абдан жакшы көрөбүз да. Анан көп учурда ырдаталы деп дагы да көп бөлүктөрүбүздү алып салдык. Анан бүгүнкү күнү ырдайбыз, бир кызыктуу учурларыбызды эстейбиз дегендей. Анан келиңиздер, жогоруда айтып өткөндөй эле бир кызыктуу учурду эстейлик дагы биринчи бир бырс күлүп алалы. Андан кийинки программабызды уланта бермекчибиз. Анда эми мен десем эле сизге эсиңизге түшүп кетти. Жакшы. Мен башыман өткөн эми күлкүлүү эле мен үчүн ал кез бала кезим эле, эми ар ким ошо балалыгын көп эстейт го, кайда жүрсө деле жакында биздин айылда менин классташым Мүдүнүптүн Толиктин китеп бет ачары болду. Ошондо айтып атпайбы, өзү полковник. Канча жерге барсам да, кандай жүрсөм дагы ошол айылың, алакандай айылың, анан классташтарың эсиңен кетпейт экен деп анан ансыгандай мен ошо бала кезде бир жакшы окуя болду эле, ошону айтып берейин. Абдан жакшы. Анан биз ушу Чоро Кожомжаров агайыбыздын жердеши болгонубузга мен аябай толкунданам да. Биз ошол кезде биздин учкун орто мектеби 69-жылы 70-жылдарда биринчи ачылганда, анан ошондо баягы баарыбыз тең улуу болуп, аябай тиги чоң ойдук деп өзүбүздү аябай жакшы сезип жүргөн мезгилибизде ошо тиги Саякбей агайыбыз неме кылды, тиги эстрада ачам деп ошо Чоро агайды туураган кийин Учкун деген ансамбль калды. Анан кийин апам мен ошол мен дөңдө турар элем. Анан айылга бир жеңеме жиберди. Неме жумуртка алып келе калчы деп, анан мен эми ал кезде баягы чоңоюп калдым деп, анан баягы мектепке көтөргөн кичинекей сумкамды алып анан барып ал жеңем жумуртка салып берди. Анан келатсам эле күмөндөрдүн кирип баратканын көрүп калдым мастерскойго. Анан кийин эмне кылып атты экен деп анан кызыгып баягы өзүң айткандай баягы ыр деген жан дүйнө толкундарынан кандай болор экен, эстрада деген кантип ырдар экенбиз деп толкунданып жүрөм да, анан күмөндөрдүн аркасынан кирип барып эле эмне кылып атасыңар десем эле баары ошо тынышбагай баш болуп эле бирдеме жасап атышыптыр. Анан мен мынтип сумкамды коюп, баягы чоңойгон кыз боло сумкамды коюп, анан астам эле күмөндөр менин жаныма туруп, момундай жасап атабыз деле баягы сумкамды мынтип чаап койду. Ал жумуртка сынганын деле ойлобойм, анан деле баягына карап, анан үйгө барып эле апам алып келдиңби деди. Анан алып келдим деп эле ассак эле үчөө эле же экөө эле калыптыр, калганы бүт сынып калыптыр. Анан ошол эсимен кетпейт, күмөндөргө жолукканда эле. Анан күмөндөргө жолукканда эле менден бир класс кийин да. Чогуу жүрдүк жана эстрадада ырдап жүрдүк, өзүбүз түсүп алган, ошол агайыбыз түскөн. Анан кийин эле жумурткам ошондо жолукканда эле айтып калсам эле эки эсе ашык алып берем эже деп эле. Азырда айтыңыз, теледен көрүп калса алып келип берем. Асырдагы айтам, күмөндөр ошо жумуртканы алып келип берди. Ооба, тиги бетине жолугуп айтсам алып меселең экрандан айтайынчы дейсизби, Ооба. Чынында ал кезде дагы жумуртка арзан болуш керек, Ооба да. Жөн сунаган эле бекер да. Азыр алып берсе абдан эле жакшы болот. Ушул заманда. Ооба. Абдан жакшы экен. Келиңиздер эми кайрадан программабызды бир шаңга бөлөйлүк дагы ырдайлыкчы.
аттасаға жетсемде сақындап ұшқан құш сақындап ұшқан талайын ташқан шағында тамшы сабылмағанында сезуге березір қалды сен болсаң деймін жанымда сен болсаң деймін жанымда басқан жер беті аяста өтіспін саға орынды өзіңдің келіп сыртыңдан мен терезеде сыр білгенге от болып күлгеніңді ойладың келмегесін ойладың естегің келмегесін Жігіттің гүлі. Шындығында мықты үн, жағымды шығарма, жанды үнге не жетсін, ошондеп мен дагы көп учурда мынакей жанды үнді угатып кадимкидей азыркы философка деп коебуз, жазылган ырларды да көп окугум келбей калат экен деп. Анан дагы өзүм дагы ырчы болуп баратат окшоймун деп коет. Анан айтыңызчы, бул чынында жакшы ырдайт экенсиз, үнүңүзгө береке. Бул талант сизде кайдан? Мүмкүн аталык кесиптер? Бизде эми таланттуу деле киши жок, бирок атам ырдаган да, жаш кезинде ырдаган, эжелерим ырдайт, мындай бир ошол кесипке кетип калган жокпуз, бирок бүт баарыбыз ар башка кесипти иштейбиз, бирок баарыбыз ырдайбыз да үй бүлөбүз менен. Ошондо атаңыз ырдачу экен, Атам ырдачу. Анан жанакы жогорудагы суроону сизге бергене турам. Анда сиз бул айылдын ырчысы тойлордо ырдайт экенсиз да. Мен эми мугалиммин да бияктачы, анан тамада болуп, алып баруучу болуп деле кетип калбайм. Өзүмдүн кесибим бар да, анан мектепте жакшынакай бир иш-чаралар болсо катышып берем. Анан райондук мен эми сиздер ушундай жакын саналаштар багы айылга келгенден бери эле ушу мугалимдик кесипти иштеп атканым бери эле ушу ыр менен жүрөм да кылып ырдап, бул досум болот. Тойлордо чогуу болуп калабыз, чогуу чайыбыз бар дегендей. Чогуу отургандар мектепте өзүбүздө дагы музыкант мугалим бар, аккордеон жакшы четкен. Учурунда Нарын театрында иштеген аккордеончу. Ал киши бар. Мектепте деле кичинекей бир иш-чара болуп калса, ырдап кетебиз, аяктан да кур калбайбыз дегендей ошо. Ушул талантты алып келатам да кошо. Анча-мынча жаш кызларга караганда өлүгүнө да мактап кете алабыз ачыгында. Жок, чында бул себеп дегенде жандуу үн деген баягы фонограмма деп айтабыз, азыркы учурда. Ага караганда алтын үн деп коебуз чынында. Ошол себептен жандуу үн деген мына мыкты талант ээлери деп айтсак болот экен. Келиңиздер, эми кимиңиздер кайрадан башыбыздан өткөргөн бир жагымдуу күндөрдү эстейликчи. Мүмкүн балалык кез. Жана күлкүлүү деп атасызбы? Кесип коебуз. Мен бир эме айтып берейин. Күлсөңөр күлөсүңөр. Элдер башка форма. Жашыраак кез, жаңы үйлөнгөн кез, Бишкекте турчумун кезде. Анан
бир теңч балам келип чай ичип отурабыз. Анда квартирада, агесте квартира болчу. Квартирада жашачубуз, үй жок кез. Анан эле кечкурун ушу саат 8-9 болуп калган. Квартирада эле бир мындай кичинекей эшиги кичинекей чай ичип отурсак эле күлдүр болуп эле келди. Калдыр жер титире башталды да. Анан жан деген таптуу экен да. Келинчегиме секирип барып эшикти көздөй башты. Касып чыктым. Анан тиги жолдошум чыкты. Чыксам өзүм билбей калыптыр, минтип коюп турмун. Ай келинчек, мен немемди алып чыкчы кирип, бут кийимимди алып чыкчы. Өзүң чыгасың. Антымсап коюп турмун, бут кийимимди алып чыкчы. Кийин койбой өз убагында билбей калат экенсиң. Анан жан деген таптуу экен да. Күлдүңөрбү? Сен жагыңа Эстетип атабыз ошондо, эч кимге дагы баягы жардам көр. Жубайына да карабай. Келиңиздер эми кийинки бөлүгүбүз ушул музыкалык табышмак. Анда биргеликте операторубуздун жардамы менен тыңдап алалы дагы жооп бергенге, туура жооп бергенге аракет кылалык, Эми келиңиздер анда биринчи чыгарманы тыңдап алалык. Аксубай Атабаев тоолор. Азаматсыздар, мынакей. Келиңиздер бир коштоп ырдап кетеличи. Çapkanatla жеткирбей бара жатты. Çapkanatla жеткирбей бара жатты. Аябай азаматсыздар. Ошондо толук эми бир жолу кайталап коелу. Аксубай Атабаевдин тоолор деген. Азаматсыздар, мынакей ойлонбостон, күттүрбөстөн дагы биринчи чыгармабызды тез эле таап салдыңыздар. Эми алдыда дагы 4 чыгарма бар. Бул дагы сиздер үчүн жеңил болот окшойт. Келиңиз, анда кеттик. Менин энем. Эне жөнүндө баллада. Эрбек Мойдонов. Жок, аткаруучуда, Сөзү Обонуп, кимге таандык? Ушунчун биткен. Азыр фильмдин эле учунду. Бу дер Аксубай кой. Аксубай Атабай. Обону, Сөзү кимге таандык? Сөзүн ушу бире албай айтам. Тилимдин учунда турат, бери чыкпай атат. Сагындык Өмүрбаев. Абдан жакшы, буга дагы дүңгүрөгөн кол чабуулар болсун, себеп дегенде канча дагы таптыңыздар десем болот. Келиңиздер, анда бул чыгарманы дагы бир аз аткарып жакшы билбей Бул да болсо абдан жакшы. Келиңиздер, эми 3-чү чыгармабызды тыңдап алалык.
Түгелбай Казаков. Ага. Атым деле Түгелбай Казаков. Аткаруучубуз аткаруучу Аткаруучу ким? Ажыбаев аткарып жүрөт. Азаматсыз. Андан мурунда аткаргандар көп болчу. анан Илгеркилерде ким аткарчу эле? темасы Күтүү. ай абдан Агайлы жакшы өзүм көп мыкты окшойт эми. аябай мыкты таап атасыздар. Сиздерге ар бириңиздерге бирден эркин микрофон бергим келип турат. Келиңиздер, анда бул ырдан дагы бир өзүңдү ырдап өтөлүк, Күтүммен жол карадым сен тарапка. Эми келиңиздер, кийинки чыгармабызды тыңдап өтөлүк. Чоқса тайптың. Курбулар. Азаматсыз. Курубу. Сөзү обону Чоқса тайптың. Азаматсыздар, өзүңүздөргө дүңгүрөтө кол чаап туруңуздар. Себеби караңыздарчы, эч качан бир ойлонууну да талап кылган жоксуздар. Бат эле таап салып атасыздар. Буга дагы сиздерге чыгармачылыктан сырткары 5 деген баа. Келиңиздер, эми ушул акыркы музыкалык табышмак болсун. Анда дагы бир эре тыңдап алсак. Көздөрүңдөн жаа. Кимди? Сыймак бешекей. Сынып башекей. Жаңбыр, жаңбыр. Күзгү жаңбыр. Күзгүлөшөт. Gözlerimden
Hep bir programda çalıyor. Кечке эле чаап отура берели. Азаматсыздар, мынакей сиздерди көрүп атып дагы ушунчалык баягы бизде дагы тартылган эжекелерибиз болду эле. Анан көп учурда ойлонуп, таппай калган учурлар болгон, бирок сиздерге сөз жок десек болот. Азаматсыз. Дагы бир жолу болсун. Кандай дейсиз? Чора кожондордун айынан да. Ошол да. Ошол себептен ушундай Жердештерибиз Токтогул Имашев деген агайыбыз бар болчу, бульварымда ырдаган. Ошол да белгилүү күмөндөрүбүз жүрөт. Анан кантип сиздер таппайсыздар, туурабы? Эң акырында биз деп койбойсуз. Анан Эң акыркы орунда. Ооба. Азаматсыздар, келиңиздер эми мынакей музыкалык табышмагыбызды да жыйынтыктап алдык. 5 табышмак болсо 5-өнү тең туура таптык. Анан сиздерге сөз бере кетейин, эфирибиздин акырында ар бириңиздерге эркин микрофон бермекчимин. Жакын адамдарга, ошондой эле кыргыз элине жүрөктөн чыккан каалоо тилектериңиздерди айтсаңыздар болот. Анда келиңиздер, программабызды дагы да улайлык, дагы жагымдуу чыгарма арнайлык. Көңүл толкуткөр көмүңдү көргөндө, кереметтүү кул чагында жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө. Ойду эргитет, Bayla Azamatsız. Соқтанамын минип кыял кемесин, чалкып жаткан кандай укмуш немесин, караныңдан кагылайын алатоо, кандайдыр бир жүрөккө дем бересин. Жаштын тилегин берет деген сөз дагы бекер жеринен эмес. Мынакей мен кичинекейибизге суроо бергим келип турат. Деги эле чыгармачылыкты тандаганыңдын себеби? Ким сага сунуш берди? Мүмкүн өзүң ырдагың келет? Мен кичинекей кезимден эле ырдап жүрөм, 6 жашыман баштап эле. Анан үй бүлөсү дагы ырчылар көп, атамдар, апамдар бүт баары эле ырдашат. Ошондуктан атамдарды, апамдарды сунуш кылып, өзүм дагы ырдагым келип, анан ырдап баштагам. Азаматсың. Анан чоңойгондо кайсыл белгилүү мыкты ырчылардай болгуң келет? Мүмкүн чет жактагы ырчыларыбызды айткың келет? Самара Каримова, Акмарал Эркинбек кызы сыяктуу ырчылардан болгум келет. Азамат.
тилегиңе жетти го, Азаматсың үнүңө да береке, абдан жакшы ырдайт экенсиң. Абдан жакшы сонун үнүңүздөр бар экен. Анда келиңиздер, кайрадан эле ырдайлыкчы. Al gündüz yürümeyi atındı atayım ansızda günleri geçti asmana bakmayın asmana bakmayın asmana bakmayın asmana bakmayın Kıramaz gözleri bize Köp sözler ayıramam tizleri Hürmetlerimle göstersek elbirey sizlere Göstersek elbirey Göstersek elbirey Göstersek elbirey Деги эле өзүңүз баягы кыякчы болбосоңуз, чыгармачылыктан алыс болсоңуз, башка кайсыл кесиптен сизди көрөт элек? Чабан болмок. Болгону чабан болмокмун. Ошондо. Абдан жакшы. Анан Мал баккан деле өзүнчө кесип да. ооба, туура айтасыз. Чыгармачылыкка негизи өзүм текси бала кесибизден эле ушу эмне деп коет, Кудай берген талант дейчи мындайча айтканда. Ушул сыяктуу болгон, 1-класстан эле 2 классташыбызды жанагы Мукаш Абдыраевга алып кетебиз деп келип ырдатып алып кеткен. Токсобаев Мелис деген классташым болуп экөөбүз. Анан күзүндө мени чоң апам бербей коюптур, үйгө келсе. Кичинекейбиз. Анан тиги Мелисти алып кеткен классташымды. Мен калып калгам да ошондо. Анан ал азыр немен бүттү, консерватория немелердин баарын. Мукаш Абдыраевди бүттү да кыскасы. Анан ошол болбой эле жүрүп отуруп эле айланып отуруп эле ушу музыка жагында чыктуу экенин мындайча айтканда. Ошол тандап алдым. Талантты канчалык катсаң дагы баягы ташкындап оргуп турса, ташты да жарып чыгат деген жакшы сөз бар. Анан чынында бул талант деген катылбайт экен да, э? Катылбайт экен, баары чыга берет. Колумуздун боштогусунда дагы бир чыгарманы тыңдап Кичинекейбиз. Сымбатым жашылы жаздын бір күнүндө Сулусуң булуттун ак мөрүндө Сойкайып жүрөгүмдө жараладың Суктантып барып акындын мөлмөлүндө Сойкайып жүрөгүмдө жараладың Суктантып барып акындын мөлмөлүндө
бирок алым кандай туктуу болодун тагдыр деп башкага жар болобогун ээрчишип кете бербе бөлөк менен туруксуз жолбонундай жол болодун ээрчишип кете бербе бөлөк менен туруксуз жолбонундай жол болодун камыгып ичкесинин жашыра албай топ кайткан ак сүйүүсүн зарлай зарлай тагдырың татал күнгө туш келесе да сүйүүгө туруктуу болуп бегим айдай тагдырың татал күнгө туш келесе да сүйүүгө туруктуу болуп бегим айдай жадырап жайда толуп чыккан айдай жашайбыз көргөн жандар суктангандай сүйүшкөн бизден кийин далай жаштар мисалдап экөөбүздүн ыр жазгандай сүйүшкөн бизден кийин далай жаштар мисалдап экөөбүздүн ыр жазгандай мисалдап экөөбүздүн ыр жазгандай Үнүңө береке. Баягы кыяк черткен, комуз черткен бул чыгармачылык адамдардын оң колу десек болот, ушул сиздердин үнүңүздөрдү андан дагы мыкты үн кошуп дегендей кооздоп отурган ушул адамдар экен. Анан айтыңызчы, деги эле баягы жаштарыбыз азыркы күндө мен мыкты ырчы болом, мен эстрада жылдызы болом дегендей бир тилектер менен шаарда болот көбүнчөсү. Анан сиз бул жакта эмне кылып жүрөсүз деп койбой жайып жүргөсүз деди. Мен бул жерде Бирин жалгыз баласы болгондон кийин жерде калабыз да. Мен деле жаш кезимде кетким келген. Бирин келип окуп, ырчы болуп кетким келген. Анан жалгыз болгондон кийин калат экен сайда. Ушул жерден кошумча кылып коеюн кесиптешилер. Жолун Ырысбек аркалап бартам да. Атасы маркум болуп кетти. Матанбай кедечибиз өзүнүн аты Турсуналы, Жусупов Турсуналы. Менден мурунку мен менен деле чогуу иштешип калышты а киши. Эскерип кетпесек болбойт. Чоң музыкант болчу, комуз тушунда ойночу, аккордеон ойночу, ырдаганда ал киши ырдасын. Областтын центрларына бар далай эмелерди алдык ал киши менен. Анан ошо атадан балага өткөнү кимдир Ырысбек ыраазы болом, ошо атанын өнөрүн, кесибин калтырбай улап келаткан. Анан анча-мынча бир ушинтип чыкыр Ырысбек болуп ынтымакта концерттерди кылабыз, өзү айткандай кичине тойпойго барып коебуз. Анан кичүүңүздөр экен, эркеңиздер экен дегендей, анан болгон эмесин көтөрүп ушундай. Өзүңүз айткандай жана азыр жандуу үн деген аябай эмеде болуп кетпеди, мурда болуп да кетти. Ооба. Var
балдардан кел, қыздардан кел, жерің алды. Балдардан кел, қыздардан кел, жерің алды. Келгиле сыйлашалы тилүүлүктө мененбиз бирибиз бирибизге кимдир жашайды бир сактабай жашайды бир сактабай дилибизге Şobilik bolup bizge gelgen İkince yaşap ettik temizge Karısı bolboylucu bunca şodo Acaldı aytılacı Acaldı aytılacı kimdir zenge Jar bolup jakşılıkta jar kılgaylı Kelgile көңүлгө кир калтырбайлы Жанашып жакшылыкта чогуу жүргөн Жакшынын жакшылыгын жашырбайлы Жанашып жакшылыкта чогуу жүргөн Жакшынын жакшылыгын жашырбайлы Келгиле көңүлгө калтырбайлы Нарының күн түні көрпілдеп тоқып ташқан ағының күміс шал гүліктей гүліп аққан атарытып алтайдан ерманаса табалам ыйық тұтып жүректің суысы деп сені тапқан Шаң менен шарпылдау ағасын қапчығайдан көріп таласып турасың нұр чәчіп көктің айдан дүбөлүк қырғыздың қанындай жүріп тұрған жарығың өшпес шам екен иығым нарындайрам Көчертіп көбірі тонық шаңы ырғаған бұлбұлы сайраған қайың таңы бейлікенен ырыс туэлменен өсіп жатан балашарым жегімде жарқырап көркін арын Шаң менен шарпылдап ағасын қапчығайда көріп таласып турасың нұр чәчіп көктің айдан дүбөлүк қырғыздың қанындай жүріп тұрған жарығың өшпес шам екен иығым нарындайрам Азамат. Нарының чөл тала сен менен гүлгө айланып ағының нур чачат сен менен гүлгө айланып сүйүм көчөт күн сайын
Атайын өзүңө сугумартып, ар бир ырым баратат сен менен гүлгө айланып. Нарыным бакталай кут болуп ага берсин. Агымың гүлөнүп күч кубат ала берсин. Тукумдан тукумга солубас өмүр берип, кылымдан агып кылымга от болуп жана берсин. Тукумдан тукумга солубас өмүр берип, кылымдан агып кылымга от болуп жана берсин. Бали. Азамат, ааламга жол айылдан башталат. Мынакей азыркы биздин жаштар, биздин келечегибиз дегендей силерде. Мына азыр сен өзүң жогоруда максаттарыңды айтып өттүң. Мен Самара Каримовдай болгум келет, Акмаралдай болгум келет деп, мына ошол эч качан багы уялбай, дагы талантыңды жашырбай ырдасаң, эртеңки күнү мынакей буюрса, эфирге чыгат, андан сырткары YouTube каналыбызга чыгат. Ошол жерден сен тааныласың, ошол жерден сен көрүнөсүң. Эртеңки күнү айтат, жанакы ортодогу кичинекей кыз эң сонун ырдайт экен. Ошол кызды дагы ырдаткылачы деген суранычтар болот. Ошол себептен эч качан тартынбаш керек. Келиңиздер, эми мен жогоруда сиздерге сөз берип өттүм эле. Мынакей убакыт сааттагы өз коңгуроосун кагып, Нурзат бүгүнкү эфир бүттү деп жатат. Анан сиздер дагы өз алтын шилекейиңиздерди чачыратып бир каалоо тилек айтып өтүңүздөрчү. Кайсы каалоо тилекти айтам эми? Эң эле жакшы өзүмдүн ырымда деле айтпадымбы? Ак тилекте ырдадым, ырдалды деп Шералиев атабыздын ырымын ырдадым. Ошондогудай болуп эле ушу бизден айыл, бүт эле элибиз, журтубуз аман эсен болсун, жакшылык болсун, өлбөгөн адамга жас да келет дейт. Мынакей жадырап жакшынакай жасты көрүп атабыз. Эл журт аман болсун. Азыркы ушундай заманда биз жаңы өнүгүп келаткан мамлекетпиз, буюрса ушул ойлогон ой максатка жеткидей биздин бир жаштарыбыз өссүн, дүйнөгө таанылган жакшынакай көрүнүктүү, экономикасы өнүккөн жакшынакай мамлекеттин катарына кошулалы. Ошон үчүн биздин элибиздин ичинде тынчтык болсун, колдоо болсун биздин азыркы жетекчилерибизге. Анан элдин бир жакшынакай батасы менен бир жакшы ийгиликтерге жетсек деген тилегим бар. Айылыбыз менен сиздерге чоң рахмат айтабыз. Айылыбызда тынччылык болсун, ынтымакта кенен чоңон жакшы өскөн айыл, ырчыры жок. Аны ушуну усулана берсин. Биз деле эже айтып кетти, такем айтып кетти дегендей. Айылыбызда тынччылык болсун, а дегенде кыргыз элинде тынч болсун, деле бүт дүйнөдө тынччылык болсун. Ден соолук болсун, оору дей бербейли, оорун мындайын унуталычы. Башка жагын ынтымакты карайлы, жаштар, келечектеги жаштар жакшы жаштардан болуп чыксын. Бу такем тарбиялаган жаштар дагы ушундай арасынан жок деген дырчылар чыксын дежедей, өзүндөй болгон башка кесиптин ээси болсо дагы мактанып да коелу, кээде. Ушу айылда айыл башчыбыз бар, Исмаилов Жумакадыр деген, ошонун инициативасы менен, ошонун эмеси менен тиги таза суу чыгарып алганбыз. Аны билсе деле айтып коелу дагы жол. Өз күчүбүз менен ар бир түтүндөн 10 000 сомдон чыгарып, мынакей пайдаланып, ушу эфирден пайдаланып айта кетет элем. Нарын телевидениеси деп эле, нарын тугу деп эле жүрө берели. Ынтымак, ырашкерчилик, жакшылык каалайм. Ошол сиздерге да чоң рахмат ушинтип атайын келип, ошол таланттууларды элге көрсөтүп коелу деп. Көпүрө Ошол ишиңиздерге ийгилик болсун, Ошо кыргыз элибиз аман болсун. Биздин алдыга койгон максаттарыбыз ишке ашып, ушу аманчылык болсун. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, бул дагы чек болбосун. Мынакей эмки берүүбүздө дагы буюрса, дагы бизди тартып кеткиле, бизде дагы ушундай жаңылыктар болду, ушундай жетишкендиктер болду деген жакшы жаңылыктарды айтып бизди чакырсаңар келип, эл жүзүнө алып чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андыктан дагы чыгармаларыңыздар мындан да артынан коюлушуп, мыкты ырдап, мыкты деңгээлдеги адамдардан болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.